саламатсыздарбы кымбаттуу ата-энелер? Биздин бүгүнкү кезектеги тарбия жөнүндө лекториюбуз бала эмне үчүн калп айтат. Балдар көп нерсени ойлоп табышат. Ар кандай божомолдоолорду, окуяларды, фантазияларды. Калп ар кандай болот. Күнөөсүз калп, атайын калп. Калп орчундуу маселе болот, эгер ал уурулук же таш боорлук менен коштолсо. Демек, эмне үчүн бала калп айтат? Биринчиден, ал ата-энесинен коркот. Экинчи, ата-энесинин көңүлүн өзүнө бургусу келет. Үчүнчү, эгер бала калп айтса, сиз ага кайдыр карабаңыз. Бул сапат билинбей калптанып кете берет. Үчүнчү, турмушун жеңилдетүү үчүн. Эгер сиз балага дайыма жок, болбойт деп тоскоол боло берсеңиз, анда күтүңүз, бала калп айтат. Жазадан кутулуу, эгер сиз баланы дайыма катуу жазаласаңыз. Жана бала калп айтат, шылдыңдан кутулуу, өзүн жакшы көрсөтүү. Эгер бала калп айтып, сиз байкап калсаңыз, себебин түшүнүүгө аракет кылыңыз, изилдеңиз. Бала калп айтып алып кыйналат, капа болот, коркот. Кырдаалды өзгөртүп, сиз өзүңүздөн баштаңыз. Бала кайтып калп айтпасын десеңиз, өзүңүз төмөнкү эрежелерди сактаңыз. Дайыма өзүңүздүн сөзүңүздү кармаңыз жана аткарыңыз. Эгер сөзүңүздү аткара албай калсаңыз, кечирим сураңыз, түшүндүрүңүз. Эгер өзүңүз калп айтып койсоңуз, эмнеге айттыңыз, кандай шартка байланыштырып айттыңыз, мойнуңузга алыңыз. Күтпөңүз, бала кооптуу калпты айттыбы же жөн эле калпты айттыбы. Чындыкты айтуу кыйын болсо да, эгерде чындыкты бала айтса, мактаңыз, колдоңуз. Жүрүш-туруштун көп эле эрежелерин балага жүктөбөңүз. Көп эреже көп шансты жаратат. Жазалоодон качып, калп айтууга барат. Балага сүйүүңүздү айтып туруңуз. Ал калп айткан күндө да калптын башка тарабын изилдеңиз. Калп айтуу жаман, адам калп айтпаш керек. Жогол, көзүмө көрүнбө. Мен сендей баланы жек көрөм деп эч убакта айтпаңыз. Бала анда апасына, атасына жакшы көрүнүш үчүн ого бетер калп айтат. Үй бүлөдө калп айтпаганга шарт, климат түзүү керек. Бала кылык жоруктарын ата-энесинен жашырбай, ишенип айтып бериш керек. Баланы калп айтпоого көндүрүү кыйын. Андан көрө кокустукпу же башка кырсыкпы, дайыма ата-энеге ишенип, коркпой айтууга көндүрүш керек. Бала калп айтса, жазалабаңыз. Бул ого бетер калп айтууга түрткү берет. Айтыңыз, түшүндүрүңүз, ар кандай калптын бети ачылат, аягы болот. Сизге эң маанилүүсү, бала калп айтып эмнеге жетишерин, эмне үчүн калп айтканын билип алыңыз. Эсиңизде болсун, бала өзүн ата-энесине сүйүктүү бала экенине ишениш керек. Балага ишенүүгө, ишенимдүү болууга мүмкүнчүлүк бериңиз. Бала кылган жоругуна өзү жооп берүүгө даяр экенине мүмкүнчүлүк бериңиз. Жана да баланы чындыкты айтууга кантип үйрөтүү керек? Көпчүлүк ата-энелер кызыгып суроо беришет. Бала калп айтса, эмне кылыш керек? Эң негизги эреже, баланы басмырттап, күч колдонбоо керек. Айкөлдүк, ишенимдүү мамилени орнотуу керек. Балага кантип таасир берүү керек, эгер бала калп айтса? Бала менен сүйлөшүүдө кыйкырбаңыз. Сиздин кыйкырыгыңыз, урушканыңыз, коркутканыңыз, курду, чыбыкты колго алганыңыз калп айтууга балага ого бетер жол ачканыңыз. Бул маселеге унчукпай коюуга мүмкүн эмес. Эгер баланын калп айтканын билип калсаңыз, бул кырдаалды түшүнүүгө аракет кылыңыз. Бала эмне үчүн калп айтты экен? Бала менен сүйлөшүүдө айтыңыз. Сен балам калп айттың, себеби сен корктуң. Келчи сүйлөшөлү. Экинчи жолу бул кайталанбаш керек. Өзүңүз калп айтпаңыз. Сиз бала үчүн чындыктын үлгүсүсүз. Кечире билиңиз. Кетирилген катаны унутуңуз. Кайра кайталап эскерте бербеңиз.
Бала алдаганга көнбөңүз. Чоңдор өздөрү сүйлөшүп алыш керек. Тарбияга талап кылуу биздей болуш керек. Бирөө уруксат берип, бирөө уруксат бербеген мамиле болбош керек. Балдарыңызды сүйүңүз. Эгер бала ата энесинин колдоосун сезип турса, калп айта албайт. Кыргыз элинде баланы тарбиялоодо макал лакаптарды айтып далилдеп турушкан. Калптын казаны кайнабайт. Кыңыр иш 40 жылда. Улууга урмат, кичүүгө ызат. Дагы жана башка таалим тарбия сөздөрдү айтып турушкан. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздерге ийгилик каалайм.